Салам баарыңыздарга. Так, мен бүгүн бул жерде пустые баночки сиздерге өзүм иштеткен, өзүм колдонгон видеолорду, өзүм колдонгон продукцияларды айтып берейин деп чечтим. Бүт баардыгын мен иштетип көргөнмүн, өзүмдүн иштетип, бүт баардыгы пустой. Мына ичинде эч нерсе калган эмес. Мына бүт пустойлорду мен сиздерге көрсөтүп айтып бермекчимин. Мындай айтканда, в итоге жыйынтык. Так, мен өзүмдүн сүйүктүү продукцияларым боюнча айта кетейин. Эң биринчи эле бул гидрофильное масло. Айсеул, бул жакта турган Айсеул совместно Корея менен чыгарган. Бул апрель айында чыккан гидрофильное масло. Бул аябай сонун экен. Бул деген эмне үчүн керек? Бизге күнүгө эртеден кечке биз чаңда жүрөбүз, көчөдө жүрөбүз. Анан бетибиз мындай айтканда пыльно болот, жанагындай бүт зыяндуу заттарды бетибизге сиңирип алат. Ошол нерсени кечке келип, ошо кичинекей маслону эле кичинекей 3 жолу брызгать этип эле, анан бетиңизге мындай айтканда бул жерде көрсөтүп турат. Ушундай указаниясы менен сүртүп 30 секунд деп жазылган. 30 секунддун ичинде кайра жууп салышыбыз керек. Анан бул жерде постоянно көрүп внимание обращать этиңиздер. 6 ай деп турат. Бул жакта, по-моему, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Уже 6 ай эмес, эме болуп кетиптир. Мен ошон үчүн аябай экономдуу. Баарыңыздар алып колдонуңуздар. Артикул номери 0844. Ошон үчүн 6 ай болгондуктан мен уже бул нерсени уже колдонбой калдым, потому что ачылгандан кийин, мына жерде жазылып турат, ачылгандан кийин 6 айдан кийин сиз бул продукцияны уже колдонгонго болбой калат. Ошон үчүн мен калтырып койдум. Так, андан кийингиси пенка для умывания. Аябай сонун. Бүт баардыгыңыздарга айта кетем. Ушул эле серияда 0850 деген аябай сонун экен. Бетиңиздерди жыпжылуу кылып, айтканда жыпжылма кылып, аябай бетиңизге кам көрөт. Биринчи гидрофильный маслону колдонобуз, андан кийин мына пенкасын колдонобуз. Бетиңизди кичине полотенце менен арчыгандан кийин бул тоникини бетибизге брызгать этип алабыз. Бул деген артикул номери 0852. Аябай сонун. Ал бул где-то 3-4 минутта бетиңизге сиңип кеткенден кийин сиз крем коесуз да, крем коердон мурда обязательно мындай сыворотканы колдонуңуз. Бул сыворотка деген бүт кремде болгон полезный нерселерди биздин бетибизге сонун кылып алып берүүчү каражат. Бул деле бүт баардыгын караңыздар. Бул жерде 6 ай деп турат, 6 месяц. 6 айдан кийин уже жаратпай калат. 0853. Бул колдонуусу аябай эле оңой. Мынаны караңыздар, мындай пипеткасы бар. Кийин да башка нерсеге да иштетсеңиздер, например, элементарный май колдонуп койсоңуздар болот. Аябай сонун экен. Андан кийинки айта кетчү нерсе бул питательный крем мыло для рук. Артикул номер 8637. Аябай сонун, для любителя. Колдонуп көрүңүздөр обязательно. Андан кийинки No Snow деген шампунь 2 в 1. Шампунь бальзам для мужчин против перхоти. Уже экинчисин алып колдонуп атабыз. Биринчисин эме кылдык. Мындай айтканда прям вау деген эме кылган да жок, бирок для мужчин өзүмдүн жолдошум колдонуп атат. Так, артикул номери 01305. Так, бизге мындай айтканда жакты. Так, андан кийингиси лакрем. Аябай сонун. Особенно мен мурда мына эмеси менен иштетип көрдүм эле. Так, ароматом удовольствие дейт. Бул жакта фисташковый иштетип көрдүм эле, бирок анча жаккан жок мага. Бирок ушул эле сериянын алоэ вераныкын гипоаллергенный, тем более мицеллярный дегени аябай жакты. Уже экинчисин колдонуп атам. Уже азыр душумда дагы турат. Аябай сонун экен. Бүт баарыңыздар алып колдонуңуздар. Так, мицеллярныйдын артикул номери 8659. Так, фисташковый болсо 8677. Андан кийинки бүт баардыгыбыз азыр 21-кылым. Бүт баардыгыбыз утюжок колдонобуз. Мындай айтканда бүт чачыбызды боёйбуз, ар нерсе кылабыз. Ошонун негизинде биздин чачтарыбыз гүлдөп, мындай айтканда красить эткенде дагы чачыбыз эффект
жаман шыпыргыч сыяктуу болуп калбайт. Ошону калыбына келтирүүчү масло амылы деген аябай сонун восстанавливающий шампунь бар. Ал шампуньга мындай маскасын да колдонсоңуздар болот. Аябай сонун. И еще ошонун ортосунда кондиционер сыворотка дегени дагы бар. Аябай сонун. Тем более арзан турат. Аябай сонун экен. Мен колдонуп атам. Так 8968. Артикул номери, маслосыныкы болсо артикул номери 8970. Мен айта кетейин, мен дагы кожам дагы, чачым дагы бүт, менин телосложением бүт эле эмем меники сухой. Ошондуктан если сиздин дагы чачтарыңыз сухой болуп, кожаңыз сухой болсо, ошол нерселерди колдонсоңуз болот. Андан кийинки детская зубная паста. Бул жерде жазылып турат 3 жаштан өйдөгө колдонсоңуздар болот. Визу молоко для молочных зубов деген аябай сонун экен. Артикул номери 2358. Так, и ушунун эле мангадан биз ополаскиватель для рта колдонгонбуз. Андан кийин мени тааныгандар болсо билишет, мен недавно кыздуу болгонмун, дагы экинчи кыздуу болгонбуз. И ошол эмеге жуунтурганга бул жакта комплекс экстрактов череды, лаванда, календула для купания малышей деген аябай сонун эме бар экен. Кантип колдоносуздар? Сиздер детский тазигиңиздерге сууду толтургандан кийин ушул эмени 2 колпачок куюп коесуздар дагы, и балаңызды жуунтура бересиз. Андан кийинки салон care деген аябай сонун эме. Мынаны мен мындан мурда колдончумун. Мен просто пустые баночки тартамын деп көптөн бери күтүп калды. Так, бул деген аябай сонун эме, особенно сухой чачтарга сонун. Бүт баарыңыздарга сунуштап кетем. Өзүм колдондум. 8212 артикул номери. Шампуньнуку болсо так 8210. Аябай сонун. И ушул эле сериянын эмеси дагы, маслосы дагы бар. Чачка аябай сонун жардам берет чачыңыздарга. И андан кийинкиси, мен кир жууганда, жаш баланы кир жууганга гель, концентрированный гель для стирки детского белья, дерматологический гипоаллергенный, без красителей, аябай сонун. Колдонуңуздар. Так, бул жерде мерная өзүнүн крышкасына мертетүүчү эмеси бар. Указательдери бар. Артикул номери 115. 15 деген артикул номерде экен. Андан кийингиси так, средство для мытья посуды, лимон и мята. Бул аябай сонун. Жаш балдарыңыздарга колдонсоңуздар болот. Бул жерде 0+, и гипоаллергенный, экологически чистый. И артикул номери 111-93. Аябай экономдуу. Мен бул средствоны калп айтпаймын, июль айынын аягында алган болчумун. Аябай сонун. Если ошол продукцияларды сиздерге жаккан болсо, комментарий калтырып кетиңиздер. Дагы кандай продукцияларды сиздер кантип колдондуңуздар. Кстати, пятновыводительди айтпай эле кетиптирмин. Пятновыводительди аябай сонун. Мерный ложкалары бар ичинде. Особенно кимде стиральный машина в данное время жок болсо, сиз тазигиңизге замачивать этип туруп, ушуларды колуп койсоңуздар болот. Так, ушуну менен менин видеом аяктады. Бүт баарыңыздарга көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Если менин видеом жаккан болсо, лайк басып коюңуздар. Жана дагы басып койгонду унутпаңыздар. Мен биринчи жолу видео снимать этип атам. Ошон үчүн, пожалуйста, критика көп кылбагыла. И андан кийинки детский салфетки аябай сонун экен, гипоаллергенный. Мен даже ушул жерге коюп алгандарымды дагы кичине толкунданып эсимден чыгарып кетип атам. Бүт баарыңыздарга көңүлдүү кеч. Всем пока.